Чүй жергесинде куудулдук менен аңыз болгон экинин бири Асанкул Шаршенов менен өз айыл эле эмес, бүтүндөй Сары Өзөн эли сыймактанат. Анын сөздү таап сүйлөгөнүн, ошол эле учурда тамаша, юмор менен жүргөн жерин күлкүгө бөлөгөн өзгөчө өнөрүн замандаштары суктануу менен эскеришет. Куудулдун окуусу жок. Бул Кудайдын берген бир шыбагасы. Анан бул жерден мына азыр мен айтып кетишим керек. Карабайсыңарбы? Сары Өзөн чүйдө эки чоң залкар болуп атпайбы? Боорекинден ары бир 20 чакырым, 10 чакырым эле Шалта деген айылдан белгилүү Шаршен термечи көп. Бул жерден Асанкул Шаршенов. Бул жана мен айткандай туруп сүйлөгөн киши болчу да, ойлонуп, шак эле жооп берген киши болчу. Доронбек Садырбаевдин Арман кинотасмасындагы аткаруусун кыргыз эле эмес казак режиссерлору да жогору баалашкан. Анын тубаса актёрдук чеберчилиги аталган тасмада далилденген. Учитель, разве мы не идем в кузницу? Успеем. Дочери из города приехали. Ошол кинодо ойногондон кийин казактын бир сынчысы сураган экен да, бул кандай каяктан чыга калган мындай киши десе, кыргыздын режиссерлору ойлоп тур да, бул мындай концертный артист болот десе, ойбай концертный артист эмес, кыргыздын Орто Азиядагы Райкинин көрбөй калган турбайбызбы деп, жаш өтүп кеткен деп. Анан бул киши ошол убакта биздин кино тармагындагылар көңүл бурганда укмуш кинолор жаралмакта. Ал эми кызы атасынын камкорлугун өзгөчө белгилейт. Ошондой эле жумшак мүнөзү, пейлинин кеңдиги, бийик адамгерчилиги ушунчолук зоболосун көтөрүп турчу деп эскерет. Мен жалгыз кыз болдум. Ошол мен үчүн бардык нерсени жасап берди. Эчтекеден мындай кем кылган жок. Бир үйүнөн катуу чыгарып мен урушкан жок да. Анан өзү дагы башка мен эле эмес, башка бүт эле адамдарга мамилеси жакшы болчу. Жумшак, баарын атынан айтпай, эркелетип айтып алчу. Асанкул Шаршенов өмүрүнүн аягына чейин Кыргыз улуттук филармониясында эмгектенген. Өлкөнүн бардык аймагын кыдырып, кесиптештери менен бирге жалпы Кыргызга күлкү тартуулашкан. Анын аткаруусундагы сатира жана юмор чыгармалары азыркыга чейин унутулбай айтылып келет. 1927 жылы төрөлгөн Асанкул Шаршеновдин эстелигинин аземи болуп ачылышы болуп турат бүгүнкү күндө. Эми ушу атабыздын бүгүнкү эмеси дагы 95 жылдыгы дагы. Анан ошо аземинде ачып коелу деп бир иш-чара уюштуруп аттык. Эми өзүңүздөр көргөндөй азыр өздөрү менен чогуу иштегендер келип атышат, жора жолдоштор келип атат, драмтеатрдан коллегалар келип атат. Куудулдун өнөрүн кийинки муун биле жүрүүсү үчүн айылдагы мектепке Асанкул Шаршенов атындагы класс ачылган. Мында окуучулар анын басып өткөн жолу, маданият тармагындагы барандуу орду менен тааныша алышат. Нурайым Бейшиналиева, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.